Кээ бир үй бүлөлөрдө ар кандай жагдай түзүлүп калат. Балдар эрке же кыздар эрке чыгып калат. Кыздар эрке чыкканда бул кыргызда айтып коюшкан экен, бул атанын мээрим өткөн кызга Кудайдын каары өтөт деп. Атанын мээри түшкөн кызга Кудайдын каары түшөт деп. Ата кызын жакшы көрүп көбүрөөк эркелетсе, кыз эненин сөзүн укпай чалчактап атанын бийлигине, наркына, салтына таянып, кичине ушундай тарбиясы башкача болуп кетет экен да. Азыр мен ушуну укканым, атанын мээри өткөн кызга Кудайдын каары тиет деп ушундай сөздү уккам. Мен ошол сөздү пайдалангам. Анан башка нарктан дагы бир сөздү уккам. Кудайдын каары тийген жерге эненин мээри өтпөйт деп. Биз ошол убакта жаратканды бийик тутушубуз керек да. Жараткан кээ бир жерин жакшы кылып, ажайып кылып жаратат, кээ бир жерлерин чөл кылып, кыр кылып, асказоо кылып, адам жашагыс кылып жаратат. Анан бул жерге канча мээримиңди төк, дүйнөдө эң күчтүү мээрим эненики да. Темирди да эритип жиберет да. Дарыяны да буруп жиберет. Тоону да кулатып, жерди да түзөтүп таштайт. Эненин мээрими, сүйүүсү бийик болот. Бирок ошондой кээ бир аскалар бой бербей тура берет. Кээ бир жерлер бар, куту жок, касиети жок, чөп өскөн деле саргарып өспөйт, эл да барбайт, тегереген бир мындай кутсуз жер, кунары качкан эл, кунары качкан жер деп коюшат го, кээ бир жерлерде ошентип аташат. Анан айтып коюшат экен, Кудайдын каары өткөн жерге эненин мээри жетпейт деп. Ошо эне мээрими менен дагы ошондой жерлерди, ошо жаратканды бийик тутуп айтылган сөз экен да. Анын башка дагы мааниси эл ичинде айтылган, ошол жанагы мен айтып өткөн Кудайдын атанын мээрим өткөн кызга Кудайдын каары өтөт деп. Себеби үйдө ата бизде үй башы, от башы атасына таянып, көп тентектик кылып, делбирлик кылып, көбүрөөк мындай кашка деп коет бир чакчаңдаган айымдардан ошону ушул сөздү айтышса керек да. Муну ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша сүйлөй бериш керек. Мен дайыма 3 точка коюп коем. Ойлон, талкуула, мага да асыл, өзүң да айт оюңду. Мен кээ бир сөздөрүмдү түшүнүшпөйт. Ай арасын адаштырып, алдыбызда болуп, ден соолуктуу болуп жашап жүрүңүз деп койсом, кимди адаштырат? Айды кантип, ай арасы деген кыргызда сөз бар. Сен өзүң уккан чыгарсың. Ай арасы болуп калган турбайбы малды оодар алып депчи. Бул бир абадагы тиги жаратылыштагы көрүнүш бир топко чейин сакталып калат. Же биягын өтпөй, же тиягын өтпөй. Үркөрдүн үркпөй турган убагы деп коет. Үркөр жаңы эле кыйшайганда анан ошону ай арасы деп коюшат кыргыздачы. 13 эмес, 13 число деген сөз бекеринен орустарда да чыкпайт да. Бекеринен бир күнү, бир жылы 28, бир жылы 29 болбойт. Ошо күндөр чогулуп келип ай арасын түзөт. Аны жашка кошпой, ошону адаштырып көбүрөөк жаша деген сөз да. Мен Анатай Өмүркановду куттуктап аксакал ай арасын адаштырып, катарыбыздын асты болуп, ден соолуктуу болуп жашаңыз деп жазып койсом, көпчүлүк туугандарыбыз ушул тууралуу дагы талкуу жаратышты.